Assalamu алейкум, YouTube көрүүчүлөр, туугандар. Сатууга ушул эки тай чыгат. Бири кыргыз жылкы, бул жерде Ростовдон келиптир достор. Азыр бир катар маалыматын алып, достор, тайларды көрсөтүп беребиз. Аслан, жаштары канчага чыгып атыр? Жашы жабак, Жаска жабак, бир жашарлар. Бул Ростовдон келгенби? Ростовдон келген. Кичине жетелеп койчу, бул Ростовдон келиптир достор. Ростовдон келген тай экен. Жеген ичкен жакшы Аслан? Нарака жетелечи, түз. Арка жактарын көрсөтөйүк. Айт жанар. Мына ушул жерде достор Ростовдон келиптир. Тайды бир катар жакшылап көргүлө. Ана муну торуну көрсөтөйүн эми. Бул тору тай достор кыргыз тай экен. Эте куш тай экен, эте куш. Айт жанар. Кыргыз тайдын өзү кыргыз жылкынын зардасы бөлөкчү. Сыны баштагы сонун экен достор. Азыр Асландан мен бааларын дагы сурап берем. Бул местный эле кыргыз жылкы экен достор. Айланып көрсөтүп берейин. Аслан, о кыргыз жылкында жеп ичкендери жакшыбы? Жеп ичкен жакшы, ден соолугу жакшы. Айыбы жок. Айыбы жок, Тоголок кашказы да бар экен достор. Мына достор, сатууда эки тай ушул болду. Адрес Аксынын Кербен деген жеринде турат. Аслан, тайлардын баазын айт. Ростов канча? Бул 125 миң. Кыргыз жылкың. Кыргыз жылкы 85 миң. Сүйлөшүү жолдору бар. Кеми болот, Кеми болот. Достор, мына тору тай 85 миң кеми бар экен. Ростов 125 миң кеми бар экен. Бул бойлорун өлчөгөзүңбү? Бул 145. О, Ростовдон келген. Бул 145, Ногуңчу? 133 чыкты. Бул 133 чыгыптыр достор. Наркызы 145 экен Ростов. Баалары мына 85 миң кеми бар, 125 миң кеми бар экен. Нарка түз жетелечи Аслан. Мен Асландын номерлерин калтырып коем достор, эзин. Номерлерин байланышка чыгып, жакса кемин сурап содалашып көрөсүңөр туугандар.